Россия Федерациясынын Сибирь федералдык округундагы Алтай крайынын борбору Барнаул шаары. Алтай дегенде ар бир кыргыз кылымдар мурда ата-бабалар жашаган жерди элестетет. Бирок азыркы күндө дагы тагдырдын буйругу менен ушул аймакка келип жашап, окуп жаткандар бар. Баса көпчүлүк Алтай крайы менен республикасын адаштырышат эмеспи? Анын башкы себеби аталыштарынын географиялык аймагы жана тарыхынын окшоштугу. Анткени азыркы Алтай республикасы 1991 жылга чейин крайдын бир бөлүгү болгон. Биз билген Эне-Сай кыргыздары көбүрөөк Алтай республикасында жашап, өздөрүн алтайлыктар деп аташат экен. Ал эми биз келген Барнаул болсо Алтай крайынын борбору. Мында калктын дээрлик 94% орустар. Мына ушул Барнаул шаарында крайдагы жогорку окуу жайлардын флагманы болгон Алтай мамлекеттик университети бар. Нуржан бүгүн сабактан сумка эмес, комуз көтөрүп чыкты. Анткени күнгө шаршемби болгондуктан атайын ийримге барат. Баса ал Алтай мамлекеттик университетинде 4-курстун студенти. Биологический факультеттин экология и природопользование деген направлениясында окуйм. 4-курста быйыл буюрса бүтөм. Ал эми Алтынбек дагы ушул эле окуу жайда магистратурада. Бирок ал бүгүн университеттен эмес, Алтай крайындагы тышкы байланыштар, туризм жана курорттук ишмердүүлүк башкармалыгынан чыкты. Анткени акыркы 2 айдан бери өндүрүштүк практикада. Менин багытым туризм тармагында. Ошурда медицина тармагында медицинский туризм боюнча форум өткөн жатат чоң. Ушул Барнаул шаарында. Ошого даярдык көрдүм. Мурда колуна комуз кармагандарды көргөн барнаулдуктар арасында таңыркагандар көп болгон. Азыр эми баары билип алгансып, көңүлдө эле бурушпайт. Воскресенье күнү эртерээк келебиз, анткени эч ким окубайт. Саат 1-де. Анткени 12-ден кийин бизге конок киргизилген мүмкүн да, общагагач анан. Среда күнү, анан суббота күнү саат 3-төн кийин чогулабыз. Саат 9-га чейин.
Жок, мурда кызыкчумун, бирок бери да жолго кармап көргөм. Алтай мамлекеттик университетинин номер 4 жатаканасы. Анын 7-кабатындагы кадыр эсе бөлмөлөрдүн бири. Жуманын шаршемби жана ишемби күндөрү ушул жерге чогулмай, ийримге бардыгы олуттуу мамиле жасашат. Улуттук кийим менен катышуу салтка айланган. Нурпейил Самарбекова жумасына 2 рет сабак өтүлчү ийримдеги жалгыз мугалим. Ал Бишкектеги Бүүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинин бүтүрүүчүсү. Азыркы учурда Алтай мамлекеттик Маданият институтунда стажер ассистент. Анын ноталарды жаза турган бору менен доскасы деле жок. Андыктан ооз экелеп үйрөтүп, айрым учурда гана дептерлерине жазып берет экен. Башкача айтканда, көбүрөөк теория эмес, практикага көңүл бурулат. Жыйынтык деле жаман эмес. Мындайча айтканда, музыкалык мектепке келген 1-класстын окуучулары деп эсептейм буларды. Ошол деңгээлдеги окуучулар мындай жаңы эле келип башташты да. Ошол мындай музыкалык мектепте деле жаңы келген окуучуларга ушул деңгээлден баштайбыз да. Биринчи комузду туура кармагандан, комуздун тарыхы жөнүндө дегендейчи. Башкача биринчи аябай кыйын болсо керек деп ойлогом, бирок баягы кызыгың болсо чынында жеңил экен. Эгер сен өзүңдүн кызыгың анан бир аз шыгың болсо. Негизи чертпейт болчумун. Биринчи курста бизде бул жерде профессиональный эч ким билбейт болчу, анан башка Норус деген неме өтөт. Норус майрамын өткөрөбүз бул жерде. Ал аябай чоң масштабта өткөндүктөн ар бир мамлекеттен бирден хотя бы өзүнүн инструментинде ойноп чыгыш керек да. Анан бизден эч ким болбой калчу. Бир эле ооз комузду бирөө жакшы билет эле, анан комуз ниетим бар эле үйрөнүп койгонмунчу өзүмчө. Өз алдымча үйрөнөйүн деп. Эң биринчиден биз Алтай бул өрөөнү Кыргыздын тарыхый мекени десек болот. Анан бул жерде биздин өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды көрсөтө турган бул студенттер эң биринчи күч, эң биринчи милдеттүү адамдар бул студенттер болуп эсептелинет. Анан эң биринчиден музыкалдык инструмент комуз да биздин байыркы инструмент. Анан ошол комуз аспабынан түзүлгөн быйыл оркестр ойлоп табалык дедик да. Бул өзүбүздүн оюбуздан, анан кээ бир агайларыбыздан түшкөн сунуш болду. Анан ар бир келген студенттер өзүнүн үйлөрүнөн ушул комуздарды алып келип, анан атайын эң биринчи инструментибиз болгон комуз аспабын үйрөнүп, анан элге комузду жайылталы, комуздун аркасы менен кыргыздын маданиятын, кыргыздын тарыхын, кыргыздын жаңы жүзүн көрсөтөлү деп чечтик. Анан жакында кыргыз диаспорасы менен биргеликте ушул студенттер болуп бир шаардык деңгээлде чоң иш-чара өткөрөбүз 2 жумадан кийин. Көчөгү өткөн Айтматов атабыздын 90 жылдыгында дагы ушул комуз ойнолду. Комуз анан топшур бул Алтай элинин улуттук аспабы. Анан эки аспапты бириктирип туруп, жергиликтүү калктын дагы маданиятын көрсөтүп, анан өзүбүздүн дагы маданиятыбызды көрсөтөлүк деп. Француз жазуучусу Виктор Гюгонун адамдын улуулугун бою аныктабагандай эле элдин улуулугун дагы саны аныктабайт. Демек, кайсыл бир аймакта, кайсыл бир эл аз болгондугуна карабай, маданияттын зор энчисин үйрөнүп, улуулугун көпчүлүккө даңазалай алгандыгында. Алтайдагы комузчу жаштар ошондой зор саамалыктын жаратмандарынан.
Кыргызстанда жүргөндө мындай патриотпуз дей беребиз, бирок патриот болуш мындай башка чет жакка чыкканда билинет экен. Бул жактагы балдар мындай өтө мындай активдүү, таланттуу дагы балдар экен. Аябай кызыгып, мисалы менин артыман ээрчип келип үйрөнөбүз деп ушинтип турушат. Ошол себептен өздөрүнүн кызыгуусу менен ушул деңгээлге келип калды. Негизи бул жерде Алтай мамлекеттик университетинде ар кандай маданий иш-чаралар көп болот. Анан бардыгы өзүнүн, мисалы казактар болобу, кыргыздар болобу, өзбекстандыктар болобу, өзүнүн кандай жаралган эмне болсо, мисалы камазактар домбурасын көрсөтсө, кыргыздар комузун көрсөтөт дегендей. Анан кыргыздарда комуз черткендер өтө аз болгон, даже жокко эсе болчу. Анан Комуздан азырынча бир эле күнү билебиз. Концертке ошол күнү ойноп чыккандан кийин курска катышабыз буюрса. Кыргызстанда Бүбүсара 5-6 Маданият жана искусство университетин бүтүп келген кыз бул жакка тапшырып калганына байланыштуу ошол идея көтөрүп, комуз үйрөнүп, биздин Кыргыздын комузун, же болбосо Кыргызстандын деңгээлин дагы башка жактарга тааныталы деген идеянын негизинде ошол комузга келип калдык. Тандаган жокпуз. Бул ким кызыкса келсин дегенбиз. Азыркы учурда 9 бала бар. Алардын 7-өсү студенттер, а бирөөсү болсо кичинекей мектептеги. Ар бир үйдө мурда чоң аталарыныкына барсам бар эле, комуз турчу эле. Кичине чертип билбесем да кызыгат элем. Эми биздин үйдө комуз жок, эми мен комуз алып, буюрса үйүмө коюп коем мен дагы. Бүгүнкү күндө Барнаулда окуп жаткан 100дөн ашуун мекендештерибиз бар. Алардын басымдуу бөлүгү дал ушул Алтай мамлекеттик университетинде. У нас в университете 30 образовательных программ, рассчитаны как раз на молодых лидеров и на развитие трансграничного сотрудничества, в первую очередь с центральноазиатскими странами. Биздин университетте трансулуттук байланыштарды чыңдоого багытталган 30дан ашуун программа бар. Алардын көпчүлүгүндө Орто Азиядагы жаш лидерлерге приоритет берилген. Мен сизди жана сиздин кесиптештериңиздерди бизге стажировкага жана окууга чакырат элем. Мисалы, магистрдык же балким бакалавриаттык программа боюнча. Айрым факультеттерде аспирантура дагы бар. Ошолордун баарында борбордук азиялык кесиптештерди көрүү кубанычтуу. Есть у нас и аспирантуры на разных факультетах, на которых мы с удовольствием всегда рады видеть наших центральноазиатских коллег и друзей. Ошентип, Алтайда окуп жүргөн студенттер билим алуудан сырткары мынтип маданиятыбыздын дагы зор үлгүсүн жайылтууну колго алышкан. Мындай самалык алардын ата журтуна болгон сагынычынан кабар берет. Алардын өздөрү алыста болсо дагы жүрөгү Кыргызстанда. Демек, биздин ата журтубуздун нукура байлыгы, бабалардын табериги саналган, улуттун көөнөрбөс мурасы болгон, комузун көтөрүп жүргөн ушундай жаштары, ушундай инсандары, анан да эң башкысы ушундай эли.